Кыргызстандагы билим берүүчү жалпы мекемелер учурдагы кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуу режимине өттү. Аралыктан окутуу процессин ишке ашыруу үчүн учурда мугалимдердин катышуусунда видео сабактар тартылууда. Видео сабактарды биз ЛТРдин Илим билим каналынан, КТРК Баластан каналынан, Пирамида жана 5-каналдан, Санат телевидениясынан биз түз эфирден алып көрсөтөбүз. Бул мезгилде ата-энелер жана эгер убактысы мүмкүнчүлүгү болгон ата-энелердин баарын балдар менен чогуу көрүп, туура түшүнүүгө, анын маани маңызын талоого, мазмунун үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөр болот деп ойлойм. Ар бир сабак 20 мүнөткө чейин созулат видео сабактар. Ушул мезгилде биз ошол балдар үйрөнө турган жаңы теманын негизги билим берүүчү минимумдарын үйрөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү алабыз. Сабактар мисалы бир үй бүлөдө ар кандай класстарда окуган бир нече окуучулардын бар экенин эске алуу менен алдын ала пландалган негизде эфирге берилет. Мындан тышкары атайын порталда электрондук окуу китептери жайгаштырылат. Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги мына окуу Education деген порталды биз ишке бердик. Бул жерде 400дөн ашуун электрондук китептер киргизилди. Бул электрондук китептер жалаң окуу китептери. Окуу китептеринин бүтүндөй бир базасын биз электрондук форматта берип атабыз. Андан кийин кошумча адабияттар, видео сабактар, тапшырмалар, өнүктүрүүчү оюндар дагы Кыргызстандын билим берүү ресурстары деген YouTube каналга биз азыр бүтүндөй базасын жыйнап даярдап атабыз. Ал эми мугалимдердин окуучулар менен болгон кайтарым байланышын камсыз кылууда социалдык тармактар колдонулат. Zoom программасы, Google Classroom, Telegram жана WhatsApp каналдар аркылуу мүмкүн болушунча социалдык сеттерди пайдаланып, балдар менен бир класста 20-25, балким 30 окуучу болсо, мугалим чыгып, ошол белгиленген тапшырмаларды берип, алардын жоопторун угуп, теманы бекемдеп жана бышыктаганга аракеттер жасашат. Бул дагы ушул жарым саатка чейин 30-35 мүнөттүн айланасында биз бул боюнча атайын инструкцияларды, бул боюнча түшүндүрмө эскерткичтердин баардыгын мугалимдерибизге усулдук жардам катарында бердик. Бул боюнча азыр мына бир жуманын ичинде, акыркы бир жумада апробацияланып, ар бир мугалим, ар бир мектеп өзүнүн алына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша балдар менен контактка чыгып, ошол байланыштын жолдорун үйрөтүп, бир топ машыгып калды деп айтсак болот. Көндүмдөрдү алышты. Эми мына 8-апрелден баштап бул мындай ыраттуу түрдө ишке ашат. Окуучунун билим деңгээлин текшерүү жагы өз алдынча баалоо системасына өтөт. Атайын электрондук тестирлөөнүн негизинде окуучунун билим деңгээли бааланат. Ал эми айтылып жаткан аракеттер үчүн тиркеме киргизилди. Мега 24 деген приложенияны тиркемени киргиздик. Себеби ошол Мега 24 интернет жок жерлерде дагы мүмкүн болушунча мугалим менен окуучунун биринчиден байланышын түзөт, экинчиден кандай билим берүү маселелери боюнча программалар болсо, электрондук варианттарыбыз болсо, ошонун баарын биз жүктөйбүз. Ошол жерден балдар акысыз, мен ушуга басым жасап коем, акысыз бекер алуу кызматына ээ болдук. Улуттук тестирлөө багытында да электрондук кызматтар ишке киргизилген. Тестирлөөгө каттоонун мөөнөтү 6-апрелден узартылды. Ал эми жогорку окуу жайларында болсо, буга чейин иштеп турган дистанттык билим берүү усулу колдонулат. Жайкы сессияны да электрондук форматта өткөрүү жагы пландалып жатат. Бүтүрүүчүлөр үчүн да ушундай эле шарттар каралган. Дипломдук иштерди дагы онлайн коргоого мүмкүнчүлүктөрдү жасап атабыз. Азыр ар бир окуу жай дагы ошого түздөнүп, ошого жараша иш аракеттерин жасаш керек. Ал эми бул кырдаалга карабастан бизде бир чоң программа бар эле, быйылкы кабыл алууну онлайн режиминде өткөрөлү деп. Себеби улуттук тесттин суроолорунан кийин сертификаттар берилет, кандай упай топтогондугу боюнча. Ошол упайлардын жыйынтыгында балдарыбыз республиканын кайсы бурчунда болсо дагы, алыс айылдарда болобу, бийик тоолуу айылдарда болобу, ар бир окуу жайдын ошол кабыл алуу комиссиясынын электрондук порталына кирип, өзүнүн сертификаттары менен катышууга мүмкүнчүлүк болот. Биз муну бул кырдаалга байланыштуу эмес, жалпы эле мына санариптик идеологияны турмушка ашыруу боюнча дагы жасап программалаштырып койгонбуз. Магистратурага кабыл алууда да онлайн режими колдонулушу мүмкүн. Келишимдик негизде окуган студенттердин төлөмдөрү боюнча атайын социалдык пакет иштелип чыгат. Бул жерде мен айтып коерум, контракттын суммасын көбөйтүү жөнүндө эмес,
ошол контракттык суммасына төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок студенттерге мындай бетме бет барып, алардын үнүн угуп, аларга жардам берүүнүн жолун издесин деген ойду биз айтып атабыз. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда учурда 1 миллион 300 миңден ашуун окуучу бар. Атайын орто билим берүү мекемелеринде 69 миң окуучу болсо, кесиптик лицейлерде 31 миң окуучу билим алат. Жогорку окуу жайларында 180 миңге жакын студент бар. Өткүрбек Рахманов, Регион.